Саламатсызбы телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин адатта өздөргө маалым актаңдай аркылуу биздин элибизге кылымдарды картып келген элдик өнөр болгон төкмөлүк өнөр деги эле биздин кыргыз элибиздеги кылымдарды картып келген Манас, Дастан болобу ошол бардык өнөр ээлери менен ошол өнөрдү улантып менен биз дайыма сиздер менен чогуу ошол теле жолугуп келебиз. Албетте биздин жайсаң аталарыбыз ошондон бери келген Тобул Токтогул аталарыбыз жок барпы аталарыбыз келген болсо ошолордун учугун улаган биздин улуу акындарыбыздын дагы бири элибизге белгилүү ошол канчалаган устаттардан таалим алган Алымкул атабызды жакшы билесиздер. Устаттан шакирт атадан балага уланып келген улуу өнөрдү ошол учугун улап келген биздин кыргыз элибизде кылымдарды карыткан улуу салт бар. Ошол салтты улап баягы атага кем, атага тең, атадан ашкан балдар болот. Атага тең учурунда атадан ашып келе жаткан биздин ардактуу дагы бир агаларыбыздын бири Кыргыз Республикабыздын эл артисти Токтогул мамлекеттик сыйлыгынын ээси элибизге белгилүү жөп жөнөкөй агабыз Замирбек Үсөнбаев агабыз биздин коногубузда. Замке куш келипсиз. Эми баягы бизде ушул эл тээр коомдук теле радио компаниябызда ушул актаңдай теле көрсөтүүсүн жалпы кыргыз элибиз көрүп келе жатат. Учурда ушул биздин аталардын улуу салты бар. Эзелтен ушул кылымдарды картып келген кыргыздын 3 кыл комбусун ушул колуңуздан түшүрбөй атанын салтын улап келе жаткандан кийин обол ушул кыргыз элибиздеги улуу наркты улап туруп эле бир экөөбүз эли журтубуз менен бир саламдашып ошту сагынганыңызды деле көп жылдан бери биз көрбөй калдык дегендей амандаша кетсек. Макул, айтканыңдай кылалы. Абдывалың ап келдің ағаңдың ақ боз үйдің төріне, саламдашып тоңырда деп самаған туғандың еліңе. Ош жергесін дой чынында көптен бері көрбөгөм, көңілімді дегдеген бүгін айтпайт деген еміне. Ақтаңдай тілдің ел үшін чаппайт деген еміне, ел құмарым бүгін бір жаспайт деген дой еміне. Бүгін бір бали деп тұрсаң ағаңдың дем қошылат той деміне, кеп қошылат той кебіне. Анткені қымындай кестем дой қыдырып, қырғызқадан қым ұғылып, алым құлдың баласы ақым болған екем деп, ағайым көніп бұрылып, қырғыз емес қазақа барып келген ағаңмын, қила сыймық даңқтардың арып келген ағаңмын, өнерменен аларға жағып келген дой ағаңмын. Бүгін бір елменен біраз кичіне, есендешіп алуған ергіп бір сөзді табармын. Сағынып қалған дой туған елі, сілерге сайратып тілді чабармын. Мұнан аймағын оштың дой мекені, бұл жерден ақындың өскен дой нечені. Кече келечекти дан айтқан керекті сөзді тап айтқан асылдың өткен дой нечені. Ан демесе кичіне, аңгеме құрып кетелі, біз емес талай қиындар, бізденден өткен қиындар, бір кесте қызыл тілін дой беседі, өзің үскен қой белгілі. Кече қаварын қырғыз ел білет, қазақ қырғыз той тең білет, ал емес ырдап кеткен жерлерін, ырларын айтып жүрет той белгілеп. Жана жайсаң ақадаң деп айттың, агешенін дой қырғызға қылған дой емгегін, ошондон берің улантқан, уштан түпкөн улантқан, ордолу белді қуантқан, айғалтырып кеткен өрнөгін. Кечен Арыстан бекпенен жеңі жоқ, алардан ақтаңдай тілін сайратып, ерікпе ырға қайдатып, ел көңілін дой жайнатып, жеңі жоқ болса белгілі, жемішін ырдын таратып, Ешпенбет барқы бір кесте, ергі бұрдап тұрғандың ел доозын тегіс той қаратып, алемің алым құлғалы Осман құл, алар ырдап тұрғанда бүтін ақ қалпақ тұрған самашып, қайранғанан асылдар, арабыстан кетішті қандай бір
сонун чыгармаларды жаратып, бирок бириң өтсөң артынан эң абыке бири келет турбайбы, агасынын артынан ини келет турбайбы. Кечен ошон улуулардан үлгү алып, умтулуп чыктыдай жашымда, эстебес менен токтосун, эрги бырдаптай көнүштү, эңсеген элдин кашында. Азрай Талип деген бар, ала тоодой салмагы, Тууганбай деген абам бар, а киши тулпардай болуп алдагы. Мына ошол улуу агаларды жаш кесте Замирбек байкең жандады, жандаганын ошолда. Аларга жактың окшойт жамагы, ырдын сапырбай топон саманын салмактуусундай тандады. Көрсө калган тура уулда кече кайран атасынындай салмагы. Ошолордун жанымда жүргөнүмө кубанам, ошолор мени уулундай сүйгөнүнө ой кубанам. Кичине суроо бердиң иничек, суроого жооп табайын. Элгиди калдың сагынып, эргип ал дедиң агайым. Андемесе силердей агайын каалап отурсаң, аңгеменин бүгүн бир куруп берейин далайын. Анын башкаң айтып нетеле, эң биринчи сагынган элге бүгүн бир ак тилек айта кетеле. Саламат эсен сак болсун, арги бир адамдын башына талай бак консун. Ак калпак кыргыз элдерим аламаттан сак болсун. Илгери манас атам жыйнаган, мамлекетин кураган. Элибиз аман болсо дем, жерибиз аман болсо дем. Касса жесе түгөнгүз, генибиз аман болсо дем. Кыргыздар кылымдардан келаткан кымбаттанка койгонсо дем. Арбактан ел менен, курбу курдаш тең менен, бизде акындар турса кечен актаңдай тилде тербеден. Көрүшүп турса дайыма көпчүлүк тууган эл менен, ушул көптөн бери келсем деп, мен да көңүлүмдө ой самадым. Андемесе кичинде эң Абдывалиң айтканын уккундан аганын, бүгүн бир чыгарып бир аз элдерге угулуп калсымдой абаным. Анткени 40 жыл болдуң ай кыргызга, мына эмгек кылып той келе атам. Эл ичин тегиз аралап, кызыл тилди сабалап, Замирбекти көргөндө алым кул келип калгансып, алым кул оюн салгансып, кыргыз эл кылаткан агат. Андай болмок каякта, андай ырчылар Кыргызстан аса эле жаралат. Биз деле журт үчүн кызмат кыларбыза, жашоодо жүрсөк бир болду саламат. Рахмат. Замке чоң рахмат. Баягы азыр сиз ырдап атканда ушул жерге биздин Тобул Токобуздун арбагы айланып келгендей, өзүңүздүн атаңыз Алыкемдин арбагы, Барып аталардын арбагы айланып келгендей эле болуп түштү да. Эми мына сиздин азыр ырыңыздан, ушу элге саламыңыздан байкап отурсак, чыгармачыл чыйыр жолун мына 40 жылдын жүзү болуп тур да. Эми бизден эгемендүү эл болуп дегендей, ушул кыргыз жергебизде барбаган жериңиз калбады, ар бир ушул аталар баскан жолдун баарын басып өттүңүз дегендей да. Учурда ушул баягы элдик өнөргө дегеле ушул өзүңүздүн баамыңызда мына эгемендүү эл болуп, өзүнчө түтүн булатып, башка улуттарга тең болуп жаткан чагыбызда биздин кыргыз жергебизде элдик өнөргө болгон жаштардын кызыгуусу дегеле ушул баягы улуттук өнөрдү азыр камылга элибизде кандай болуп жатканын ушу баамдап атасыз деген ой бар да. Мен эми бу эл ичи өнөргенчи дегенде эл дагы эле мына нукура таланттардан кур эмес. Мына борборго барбасаңар дагы ушу аймак кыргыз элинде өзүндөй болгон индер бар. Силерден улуулар бар. Баа карындаштар бар, кыргыздын таасын кыздары бар. Анан бул өнөргө ушу эгемендүү келгенден бери жакшы көңүл бурулуп, кандайдыр бир ошо өзүбүзчө эл болдук, эркиндикти издегенде элге да таасир эттиби, ошол эргүү менен көп жаңы таланттар пайда болду. Анан өзүң билесиң, мен ушу быйыл ушуна 16 жылдын жүзү болду. Мына көркөм өнөр окуу жайында ушу акындык өнөр боюнча сабак берем да. Анан азыркыда жүргөн балдар инилерим, жаш балдар ошо көбү менден окуган. Бул жагынан алганда ал жагынан камылгабыз жакшы, Кудайга шүгүр. Баягы замандын, доордун ыры, доордун жараша, ошого жараша жанагындай беркиндей жылдыздар жайнап, анан жанагы шумдук бутуңа бутум зардырлары чыгып атат. Сөздөр да кызык, оондор да кызык. Бирок анын баары эми убактылуу нерсе болуш керек. Кайрылып эле баягы уңгулуу өзүбүздүн комузубуз, уңгулуу сөзүбүзгө, уңгулуу дастаныбызга келебиз деген ойдо болот. Эми Замке мына азыр эл журтубуз азыр биздин баарлашып отурганыбызды көрүп туруп, дегеле ошол элде бир суроо туулуп атат да. Менде деле ошондой бир суроо бар. Замке бир жарк этип чыгып, атанын артынан келип, акыркы мезгилдерде
көгүлтүр экран аркылуу көп көрүнбөй калды деген бир себебин билгиси келет да элдин. Бул көрүнбөй калган себеби мындай. Бу биз деле эл аралап ырдап жүрөбүз. Анан бу акындарды 10 мүнөттөн көбүрөөк ырдагандарды көп көрсөтпөй калган. Бул телевидениеге байланыштуу. Ошо тиги борбордоп отур. Анткени силер көп ырдайт экенсиңер, эфирди убакытты көп алып коет экенсиңер деп. Анан беркилердики 1-2-3 мүнөттү кылыр экен. Биз болсо баягы кенен кесир сүйлөп, кенен кесир ырдап көнүп калганбыз. Бирок ушуга дагы ошол көңүл бурулбай жүрөт эле, бирок кийин мына радиодон жанагындай Мурас деген берүүнү берип, анан өзгөчө эми телевиденияга азыркы кезде өзүбүз деле умтулуп көп келбейбиз. Анан эми жана жаштар ырдасын, анан кээ кезде чакырып калса келебиз. Бирок мен ойлойм, ушу түшүнүп азыркы жетекчилик биз менен да жолугушту, Кыргыздын азыркы телерадиону баштагандар. Ушул келсеңер, чыксаңар, таасирлүү сөздөрүңөрдү, акыл насаатыңарды айтсаңар деген ой кайра пайда болуп туруп, бул өтө кубанычтуу нерсе. Эми Кудай буйрса тез чыгып турам деген ойдомун. Эми замке мындай да, маселен биз айталык, ошол кыргыз жергебизде топ жарып Исмайыл атабыздан кийин элде ушундай бир ой калганда, Исмайыл менен түгөндү кыргыздын төкмөлөрү бүттү деген бир ой пикирлер айтылып жүргөн да. Кудайга шүгүр элибиздин учу кур эмес экен, канчалаган биздин төкмөлөр чыгып. Андан кийин бир сөздөр болду, Замирбек төкмө менен бүттү. Дагы кыргызда төкмөлөр чыкпайт деп, дагы эле биздин учубуз кур эмес экен, баягы элибизден чыгып келген экен. Мына жабылып канчалаган төкмөлөр чыгып келди да. Анан азыр биздин элибиз көп нерсени ушул сиздин аткарууңузда биз жаш кезибизден дегеле ушул бир өсүп сиздерден бата алып келатабыз да. Айрыкча сиздин аткарууңузда элдер ушул жакшы нерселерди күтөт. Айтыштарды көп, аталардын айткан айтышына Тоогуллу Токобуздун, Алыкемдин айтыштарын көп айтып жүрөбүз да. Ошолордон бир экөөбүз бир кайрылып кетсеңиз. Мейли мырдап берейин. Өзүң айткандай эми мен атанын жолун улагандан кийин каерде болсо дагы, кандай концерт болсо дагы жанагындай салт менен, нарк менен саламдашкан ошо кишинин ырларынан баштайм да. Аны эми атабыз Алымкул төкмө деп жаш кезинде ошо бир 15-16 курагында анан кийин жаңыдан ырдап жүргөн кезинде Ширгенин уулу Муса деген киши болгон экен биздин тарапта. Кыйын киши, сөзмөр. Анан Токтогулду сагынч билчү экен, аябай жакшы. Бири-бири менен ошо алыш бериши бар, жакын саналыш адамдар экен. Анан ошо атабыздын жаш баланын талпынып ырдап жүргөнүн көрүп бир күнү айтыптыр: Алымкул балам, сен мындай кишини айылападагы ырчыларды ээрчип жүрсөң, сен ар жагын жөндөй албайсың. Мына Кетмен төбөдө Токтогул деген, Эшмембет деген, Эшмембет өзүңдүн агаң болот колбоз. Ушуларды бир көрсөң, сен жолуң ачылып, мындан дагы бир чалыптуу жолго чыгарсың. Ушу током таласка көп келсе эле сени бир тааныштырып коеюн деп Муса убада берди дейт. Анан кийин арадан бир ай өтпөй эле бир күнү бир киши жибериптир дейт, Алымкул камдансын. Мына Таластын Бешташ деген жери бар, билесиң өзүң. Ошол жерде Бүлкүлдөктүн сазы деген жерде Берен деген уруудан бир Жаңкорос деген кыйын чыккан аксакал ошонун ашын берет экен. Ошо угушума караганда Берендер Токтогулду чакыртыптыр. Ошо баа убадамды аткарайын деп баягы кишиден кабар айтырып жибериптир дейт. Анан экөөбүз анан убада боюнча ошо 2 күндөн кийин аттанып жолго чыктык. Айткандай эле барсак Бешташ деген жерде Берендер үй тигип, боз үйлөрүн тигип, ашка даярданып жаткан экен. Барып бир кишиден сурадык дейт, а дегенде эле Токтогул келдиби деп сурасак эле келди. Токтогул ошо Жаңкорос деген иниси Төлөбай деген мыкты чыккан дейт, ошонун айылында 2 күндөн бери таң тамаша куруп атат дейт. Анан эле Муса экөөбүз жүрөм Алымкул Төлөбайдын айылына баралы деп экөөбүз барып анан баягы бир жакыныраак айылга жакындап калганда Муса мага айтты дейт: Алымкул, сен жассың. Сен мындай бирден бир чоң ырчынын маңдайында ырдай элексиң. Азыр күндүз апарсам сен тертеп эчтек ырдай албай каласың. Баягы кичине караңгыраак келсе күн кесип апарайын, ошондо батырыраак ырдайсың деп. Анан экөөбүз барып бир үйгө түшүп калдык дейт. Анан күн кечки киргенден жүрөм Алымкул, анан экөөбүз аттанып жөнөгөндө ал белдин эле кичине ар жагында экен дейт. Белге чыгып берерде эле алыстан шаңшыган эле токомду мүнүү кылып калды дейт. Анан атабыз өз ичинен ойлонуп калдым дейт. Бул Токтогулдун үнүн укканда эле өзүмөн өзүм сүрдөп, баягы жаш баламын, оозума ырым келбей, бүттенем тер басып эле кыйналып кетип, анан Мусага айттым дейт: Айланайын Муса эке, мен барганда деле ырдай албайт окшойт. Мен уят болуп эле ушул жерден кете берейин десем, Муса болбой койду дейт. Алымкул балам, сен
макул ырдабасаң ырдабай эле кой, бирок жок дегенде Токтогулдун келбети, өңү түсү кандай экен, ушуну сыртынан байкап кетпейсиң деп, кыскасы сөз калаксы экөөбүз барып калдык дейт. Барсак чоң Төлөбайдын бир 8 канат боз үйү бар экен дейт, ичи да сырты дейт. Мындай кулак салып уксам, Токомбай Сибирден келатканда Эшмембет ырчы менен учурашкандарын ырдап жаткан экен дейт. Анан экөөбүз аттан түштүк дейт, аттарды мага карматып коюп муса айтты дейт. Алымкул, экөөбүз эми Током ырың качан бүтөт, бизге качан кезек келет деп бүтө берсек, бир айга да жол тийбейт. Анан көрө сен ушул жерде туруп тур, мен чакырган маалда келесиң деп эле, баягы элди аралап аттап буттап барып эле боз үйгө кирип туруп, төрдө отурган Токомдун ырдап аткандарына карабай туруп, салам айтты дейт. Ассалому алейкум Токо. Амеле сен жүрөсүң уш жак бөдөнөдөй чукчуган жарыктык. Бу таласка кээде келет экенсиң, кээде келбейт экенсиң. Сөзүңүз сагынат экенбиз, өзүңүз сагынат экенбиз. Биздин айылыбызда Алымкул деген жаш бала бар, ырчы болом деп жүрөт. Сөзүңөн күйүңөн үйрөт Токо, сизди сагынганда ошо баланы ырдатып жүрөлү дейт. Током ошондо Сибирден жаңы келип, жалгыз баласы топчу өлүп, кайга кай кошулуп боздоп жүргөн кез экен дейт. Жанагы сөз тугаары менен эле Током сыртта турган мени касай, баа мындай деген ырым баштап калды дейт. Аргымак кечет как жарып балам агымдын көкмөк дайрасын. Азамат чыксаң элиңден айылы көрөт пайдасын. Ажалдан башкаң иш болсоң акылдуу табат айласын. Атайы көрөм деп келгени менин Алымкул балам кайдасың. Бүгүн берен үйтүктү мына бүлкүлдөктүн сазына камакта жүрүп картайган балам кайгырдым өткөн жашыма. Кадырла бер чакырып келип турам ашына кайнатаңды көргөнсүп качып менен дой жашымба. Алыстап качып жүргөнчө балам атаңдын келчиң ой кашына. Ала барчын айлансаң 6 ай качат бүргөнгө аргымак күлүк ат жарайт алыска болжоп мингенге. Ак каркыра жар жарайт алышып ойноп сүйгөнгө. Армансыз өткөн бир жан жогу балам ас күнгү жалган дүйдө. Айланып учкан ал төрдөк балам аралап консо көл мындан катчы берип калың эл аршып ашып той келдим да. Атагы чоң таластын аралап далай көрдүм да. Алымкул балам кайдасың акын Токоңдой мен мында. Кайрылдап учкан ал төрдөк кайрылып консо көл мында. Кара байрак сырнайса карсылдашчың ер мында. Кайда жүрсүң Алымкулум ошо кадимки Током мен мында. Артымда жаштар калса деп балам арбак ушул тилегим. Атайы көрөм деп келип Алымкул балам жүдөдүң аштараса кетермин аз эле күндөй жүрөмүн. Кылтыстап качпай келсең чыңы жубарбек кызымдын бербем билем деп Током ырдаганда эле үйдүн ичинде бир аксакал киши айтып калды дейт. Ай, ал кандай куутум ушукпал экен. Элдин баарын тынчын алып Током ырдап атканын токтотуп барап келгиле деп эле бир эки жигитке айтты дейт. Сыртта аттарды кармап турсам эле Алымкул барсыңбы dedi. Бармын десем эле экөө баа коондан кармаган уурдай кылып эле эки колтугуман сүйрөп боз үйдү көздөй алып кирди дейт. Баа тебетейим басылып кийилип калыптыр дейт. Мурдумдун терин бир сүртүп алып, төрдө отурган Токомду алып, колун кармап учураштым дейт. Ошондо менин колумду кармап Током мындай деп ырдап атат дейт. Алымкул сен да баламсың, атаңдан үлгүң аларсың, эскерип атаң ойлосоң элге сөзүңдөй жаярсың. Ылдам болсоң акылың ырчылык жолун табарсың, алмадай башың соо болсоң ажалды өлүм кесирден. Эки күн танбай ырдасаң элди эл жатабайт той сөзүңдөн. Бир кезектен Алымкул карегер тандап миндикпи, карып жантынчта турганда камактын жөнүн билдикпи. Халкка керек кайран баш бир күнү кайрчыдай той сүрдүктү. Талбай сайраган күкүгүң элем элимдин күлпөтүн көрбөй картайдым гүлдөгөн жаштык өмүрдүн. Эскирип картаң болсом да экинчиң элге көрүндүм. Каргадай топчун кайгысың ошо кайратына калды көңүл. Колтук жагың томтоет балам комузуң болсоң алып көр. Кулагын бурап тегиздеп кол ойнотуп той чалып көр. Кайгырган жүрөк кубансın балам кой жоргонуңду салып көр. Айылың талас болсо да бир балам деп жүрөйүн. Токтогул атаң токтолуп балам сага да кезек берейин деп Током токтоду дейт. Ошондо Током маңдайына малдашырып отура калып, эки көзүмүн чылк жумуп Токтогул мында эмес кайдасың деп ошондо учурашып турган жерибиз дейт атабыз. Ошондо 15 жашта экен. Ошондо улуу Токомго мындай деп ырдаган экен атабыз. Elimde жүргөн кезимде эстедим эле өзүңдү, эңсеп жүргөн мен элем эшитип шидин сөзүңдү.
дечелде, эки колун артына байлап кеттү дечелде, эсендешип кыргызга сайрап кеттү дечелде, элин алган жоргодой жайдак кеттү дечелде, каптасын селге кармалып кармап кеттү дечелде, кара көзү чолпондой жайнап кеттү дечелде, кайыр кош айтып кыргызга сайрап кеттү дечелде, каңтарыбы койгон жоргодой кайран кишин жайдак бир кетти дечелде. Кайрылып талга кономбу, калкырчысы боломбу, кашаң аттай кылчактап же калкымдан чыкпай соломбу, каргадай болгон бул балаң канткенде жүдүп оңолду, айтып кетти око сонумду, акындык нуска жолуңду, аз да болсо көптөгөр айтканым тамам болунду, мен делең сиздин балаңыз ал ошо берип койду око болуңду деп барып кайра колун алдым деп эскерет ушундай атабыз. Эми мына азыр ошо ал экөөбүздүн тобулду Токтогул атабыз менен учурашкан аябай ушул бир бул кыргыз элибиздеги ушул аталардын улуу жолу да, устаттарды ушунчалык туу тутканы. Эми сиз ошол атадан талим тарбия алып, андан кийин келсек мына биздин залкандарыбыз Ашыкем менен Эстебес Турсуналиев агабыз менен тага жээн деп элдин баардыгы жакшы билишет. Тууганбай экелер менен ушу жандап жүрүп калдыңыз да. Анан мен ушундай бир ой туулуп турат да. Сиздин ал улуулардан алган тарбияңыз менен азыркы ошолорду бир салыштырып көрсөңүз да, жаштардын ушул азыркы кездеги таланттардын улуулардан алган тарбиясы кандай болуп жатат да. Маселен айталык, мына биздин Союз кезде эле улууларды көрсөк кыя басып алдынан өткөндөн ыйба кылчу элек да. Ошо жанына барып учурашкандан тартынчу элек. Азыр эми мына жаштарды көрүп турсак, жөн эле улуу келатабы, ал башка келатабы, бир сүзүп өтмөй жайлар бар да. Ооба, туура айтасың, туура айтасың. Эми бул мындай да, мына ырчылык өнөрдү алганда, өнөр жагын алганда улууларды карабайсың. Жана атабыздын жолугушканда айттым го. А кишинин сүрдөп, ушундай жанагындай араң зордон зорго барып, ушу улуу адамдын алдына барып учурашып ырдашак үчүн кандай бир чоң бир мындай өзүн өзү сыноодон өткөндөй болуп азыр этти деп. Ал эми жеке адамгерчилигин алсак, а кезекте туура наркы өнөрү дагы ошол кездеги салт, ошол кездеги иман, ошонун баары тең өнөргө да таасир эткен да. Аны эми азыр өзүң да туура айтып атасың, азыркы жаштар бөлөкчөрөөк азыр. Азыр эми ошо өздөрүнө жараша, өздөрүнүн жүрүш турушуна жараша ыр-обондору да бөлөктөй жанагындай жулкунбай, жерди тээп, экишкирip жүрүп болмайынча тумарганбай аткан себеби бар. Бирок мен ойлойм, ушуну биздин өнөр ушул өзгөчө акындык өнөр. Мына азыр элге мен көп барбай калдым, ошондой эле айтып калат да, силер келсеңер болот эле. Акыл насаат сөздөрүңүздү айтсаңар болот эле. Жаштар башка багытта баратат, башка жол менен баратат деп. А мен ойлойм, ушул баягы каныбыздагы өнөрдү ушуну кайра жандандырсак, жанагындай улууну сыйлаган, имандуулукка ушу кайра алып келетпи керек деген бир тилегим бар да. Эми маселен сиз башка төкмөлөргө салыштырмалуу сиздин аткарууңузда жалаң ушул биздин улуулардын айтыштарын көп аткарып жүрөсүз да, термелерди көп аткарып жүрөсүз. Мунун сыры эмнеде да? Мен эми мындай да, буну биз ырдабасак ким ырдайт деп ушуну айтам да, өзгөчө жаштардын ичинде. Мына көп мектептерге жолугушам, окуучулар жогорку окуу жайларында жолугушам. Мына ошонун негизи, мен ушул айтыштарды ырдап атканым, өткөндөрдүн термелерин ырдап атканым, ошол доорду түшүнсүн, ошол жана өзүң айтып аткандай ошол кезектеги ыймандуулук болгондугун, ошол улууну сыйлаган салт болгондугун түшүнсүн. Ошонун баары чыгармаларда бар да. Ошол жанагындай кандай айтышып, бири-бирин ошондой мындай чымчылашып атса да, ошондо да ошол деңгээлди сактаган. Улууду улуудай сыйлап, кичүүнү кичүүдөй сыйлап сактаган да. Мен ушул жанагындай көп ырдап жүргөнүмдүн себеби эле ушунда. Ошол бир акындардын аз болсо да кичине ошолорго жеткире алсам, жаштарга ушундай инсандар өткөн турбайбы? Мондай сөздөрдү, мондайларды ырдаган экен алар. Мондай мамиледе болгон экен деген. Ой тилектер. Анан эми мына сиз азыр ушул жаз алдында алгачкы ушул биздин улуу майрамдардын алдында келип отурасыз да, биздин ошол ордолубуз шергебизге. Сизди билебиз, ушул баягы айтыштардан сырткары мына ашыгылыкка дагы көбүрөөк көңүл буруп келатасыз. Эми майрамга карата ушул бир ашыгылыктан айтып бербейсиз. Ой, аны да берейин. Бунун мындай да себеби. Жана өзүң айтып атпайсыңбы? Ашыкем
Курманбай Кестеке, марқұм Тоқом. Ушулар менен жаш кезимден иштедим да. Аны өзгөчө мына Ашырал Айталиев Аксакал экөөбүз көп айтышып калдык да, билесиң да. Анан эле экөөбүз сахнага чыксак эле а киши мага айтып калат, доо коюп, алым кулдун баласы, сен жүрөгүңдө жалын жок жигит экенсиң. Эмне болду ашке, ырым жакпай атабыз? Жок, бул ырың жагат, айтышканың жагат. Бу эмне эле такыр жаштыгын ырдабайсың, ушул акындык менен алып урушуп келатасың. Сен эмес махабат ырларын, ашыгылык ырларын илгери тиги жеңи жок атаң көксүрүүдө ордаган, Токон Алымканда ордаган, Аликем дырдаган, Гүлипа Гүлжар эки ашыкты. Осокен болсо терме менен, Калык болсо кыскасы баары эле ырдаган. Такыр эле сен ырдабайсың деп. Анан ушуну ойлоп көрсөм, чын эле мен ырдабаптырмын. Ошо ырларды, мына ашыгыларды. Анан кийин эми өзүм ошо жанагы аткарып жүргөндө мына барып атабыздын термелерин, айтыштарын көп ырдап жүрөм да. Анан ошонун ичинде ошо жанагы Көзөл кызды бир ырдап жүрөм ушул кезге чейин. Ошодон бир ырдап берейинчи, ошону баары ырдай элек экен, мөл-мөлүм деп ырдаптыр. Баардык ырларын ырдаган экен а киши. Анан кийин ошонун ичинен жана Көзөл кызы жакты мага, анан ошо новонун иштеп чыгып, анан ошону ырдап жүрөм. Өзүн ырдап берейин сен туругуң боюнча. Ашыгылыкка кайрылбаса болбойт деп. Чыгармасында чоң акын болгон экен, төкмө акын, айтыштарды да катырса экен. Анан өзгөчө ушул ашыгылыкларын катырса экен. Үлгөрү биздин байкелер айтып калат, бир сулуун өтө шашылыш көрүп калган экен, эки эле сабыр арнап калыптыр дейт. Эжеңди коюп сени албай же экөө дейт. Анысы кандай? Ошол баардыгы бир деңгээлде да, өтө бийик деңгээлде. Ошол Көзөл кыздан ырдап берейин. Har kim айтат билгенин, акылына түйгөнүн, ашык болуп жете албай, арасат күндө жүргөнүн. Мен даң айтып берейин, ашыгылыктан бир сабак, дак салды уз жүрөккө, тартизар Көзөл актамак, күрдөлүү жаштын иш экен, күзөдүм сүйүү чарбагын, аманат жанга белектеп, ашыгылык гүлүн танданым, ана ошо гүлдү берүүгө, булактан издеп барганмын. Har kim айтат билгенин, акылына түйгөнүн, ашык болуп жете албай, арасат күндө жүргөнүн. Мен даң айтып берейин, ашыгылыктан бир сабак, дак салды уз жүрөккө, тартизар Көзөл актамак, күрдөлүү жаштын иш экен, күзөдүм сүйүү чарбагын, аманат жанга белектеп, ашыгылык гүлүн тандадым, ана ошо гүлдү беришке, Көзөлдүн издеп барганмын. Булактан көрүп чак түштү мен булбулдай аваз салган. Көрдүм далай урууну, кечтим дайраң улууну, издеп келдим Көзөл кыш, ышкыдар сендей сулууну. Тааныбайсыңдой сен мени, тарпи кылат эл сени, таанышалы ушул жерден тартиптүү Көзөл келбери. Кыйланы көрдүм кыдырып, кара суу менен чарбактан, каш кирпигиң ой келишип, карасаң кумар таркаткан, көкүрөкөң өрт коюп, көк жылдызын санаткан. Жанада көбүн көрмөкмүн мен, жаралган болсом канатчан. Калыңдан, кайкалап бүткөн далыңдан, безеленген бетиңден, беш талда өргөн чачыңдан. Чачың көлдүндөй камышы, өзүң үстү сурасам, өгүрдөлдү белдиндой калысы. Сурагандын себеби, сүйбөй киши келеби, сыпайынын жайыны, билбей киши келеби. Зыяда болсоң кулак сал, зарымдын уккун гүлүңдү ал. Керек болсоң Көзөл кыз сен көрө турган ой күнүңдү ал. Караңгыда жол бассаң, чырагың болуп жүрөйүн,
Қайда барсаң жаныңда ынағың болып жүрейін, күнүгө келип су алган мен булагың болып жүрейін. Жашырбастан ачык айт, эмне бар сенин оюңда, жүрөгүнөн илинген туткунуң бетмин торуңда. Сыйласаңдан өзүң бил, кыйнасаңдан өзүң биле, тагдырым сенин колуңда деп ырдадым ушунда. Эң son баягы ашыклыкка ашкан кайра сизди кайтарган турбайбы? Кайтарып аттым. Эми мына өзүңүз жакшы билесиз да, кыргыз сергебизде деги эле ошо канча кылым басып өтсөк дагы ошо кыргыз менен казак элине ошол айтыш өнөрү таандык деп айтылып жүрөт да. Анын ичинен айрыкча ошол кыргыз элибизге берилгенде бекеринен үнөскөн чечими болгон жок. Баягы 29 өнөр болуп катталышы акындык менен кыргыз элине таандык деп. Эми өзүңүз билесиз, бир кезде ушул сиздердин кебиңиздерден эле угуп жүргөнбүз да. Казак агыйны Ордусторго барганда казактар сиздер менен айтышка ошол акын таппай калган. Туура. Анан мына учурда казактар бизден канча алдыга айтыш өнөрү жагынан бир алдыга кетип калды да. Анан бизде кыргыз элибизде мына өзүңүз билесиз, ушул элибизге таанымал жакшы кыргыздын азамат жигиттери мына Садык Шернияз чыга калып ушул айтыш өнөрүн дагы бир жандандырып, ушул бир айтыш деп коомдук фонд түзүп, ушул кичине жандангандай болуп атат да. Бирок дагы эле негедир ушул бир жогорку деңгээлге биз ушул айтыш өнөрүн көтөрө албай атабыз да. Мунун мындай да, менден өзү мына улуу биздин аксакалдар деле бар, кичи балдар. Менде казакка көп барган адам болгон жок өзү. Мен ушул 80-жылдан баштап бардым. Биринчи айтышты булар 81-жыл өткөрдү. Анан булардын жанагы сен тез өсүп кетти деген себебин булар мамлекеттик деңгээлге көтөрүп койду да. Ошондо биз 78-жылы Токтосун, Эстебес, Тууганбай акелер менен мен барып жана чоң Алматанын 3000 кишилик залында ошондо Кунаев келип отурганда акындарың бар болсо айтышалы деп келдик, анча мынча кичине чарпышалы деп келдик дегенде ошондо ошо кишиге таасир эткенби, тийгенби ошо көңүлүмдө. Анан кийин ошо киши тапшырма берип 2-3 жыл бүт эл ичинде чогултуп туруп, анан 81-жылы анан ошол республикалык айтыш өткөрдү, мени чакырган, мен ачылышына баргам. Бирок мен айтыштырган жок. Эми айтыша албайт сиз менен деп. Бирок ошол ар бир облустан 15-тен 20дан айтыш акын келди. Анан мен айттым, акын жок дейсиңер, муну ар бир облустан 15-тен келиптир десем, ой силер сырын билбейсиңер деп. Көрсө кыска айтышты бирөө ырдайт экен, узун айтышты бирөө ырдайт экен, кыз жигиттин айтышын бирөө ырдайт экен, ар кимиси бөлүнүп келет экен да даярда. Анан ошентип жүрүп, анан булар тез өсүп кеткенин себеби мындай болду да. Булар эми баягы нукура төкмөлүк өнөрдөн алыстап кеткенден кийин сахнага айтышка даярданып эле жазып, жаттатып чыгарып айтыштырышты. Аны биз барып көрдүк, аралашып көрдүк. Мен ушул 96-97 жылга чейин бардым да ушул жылдан бери. Көп айтыштарына катыштым. Анан бирок өзүң деле барып жүрөсүң, булардын ошол жанагындай даярдыгы менен тигүүсүн. Анан эми биздин азыркы максатыбыз ошол өнөрдүн нукуралуулугун сактап калышты. Турган жерден ыр жаралсын деген. Анан кийин жанагы сен жакшы эскерип кеттиң, ошо кандайдыр тилердин деңгээлине жете албай атат деген. Алар мамлекеттик деңгээлге алып келип койгон. Мамлекет кадыресе көз салат. Анан алар дагы казак эли да мындай бир кенен көөдөндүү эл да. Алар мисалы ошо айылда майрам өткөзсө деле айтыш уюштура берет. Республикада майрам өткөзсө да айтыш уюштура берет. Бардык жерде эле майрамда ошо сөз айтыш болот. Анан ошон үчүн жанданып кетти да. Эми баягы алар ушунчалык жогорку деңгээлге чыгарып алышты. Бизде деле ушул бир Кудай Тааланын көзү түз болуп, дагы бир ушул азаматтар чыгар, балким ушу биздин жетекчилик, биздин президентибиз баш болуп, балким ушуну бир көз кырынды салып, ушул өнөрдү бир кайталангыс деңгээлге жеткирип, бийик деңгээлге жеткирсе керек. Себеби баягы биз өгөй баладай болуп жүрүп, маданият министрлигибиз эми баягы уюшулбай жүрүп, эми кайрадан ошо жандана баштады да. Мен муну мындай ойлойт элем да, бул өнөр кыргыз өнөр канындагы бар, биздин каныбыздагы бар өнөр да. Мен мисалы ойлойм да, миллиардтаган элдер болсун, бизден саны 10 эсе 100 эсе көп эл болсун. Бирок кыргызыбыздын улуу эл катары мен көп ырдайм, барган жерде айтам. Кыргыз элди улуу элдердин катарына теңесе болот, сан жагынан эмес, сапаты, манасы барынан. Ошол акындык өнөрдүн барынан бизге ошо кылымдарды басып ошол келди да. Болбосо ошол Манас атабыздын көзү тирүүгөстөн ушул доорго чейин дастанын сактамак тургай канча улут, канча эл жар аралашып жоголуп кетти. Кыргыз анан эми баягы мындай бир элдерде анча мынча кеп айтылып жүрөт да. Маселен бизде кыргыз элибизде ар бир айталык, мисалы үчүн жигиттерге айтылган
сөз, улууларга айтылган сөз, маселен ар биринин аты болгон да, мисалы үчүн Абышка, Кемпир, Байгиче деп. Бизде муну кээ бир адамдар ушул бир түшүнүктүү акыркы мезгилде ошол бир ар бир нерсенин, маселен бизде төкмөнү төкмө деп, жамакчы, ырчы, комузчу, мисалы кыякчы деп ар биринин атын атап келген да. Анан ошондо кээ бир адамдарыбыз бир түшүнбөгөн бир ойлор, пикирлерди айтып жүрөт да. Бул акынбы же ырчыбы деп, жөн эле төкмөлөрдү ырчы деп койбойлукпу деп. Маселен жазма акындар менен төкмө акындарды бир негедир мындай экөөнү түшүнүксүз ойлорду айтып жүргөн жагы бар. Аныңа туура мен түшүндүм айтканыңыз. Мен да ошол сөздөрдү жүрөктөп жүргөн нерсе бар. Бул Кыргызда мындай да, Кыргызда илгери айтылып жүргөн, ал мыйрадан моюнга алыш керек. Ырчы деп аталчу экен кыргыз негизи. Чоң ырчы деп аталчу экен. Чоң ырчы илгери мисалы Арстанбек деле чоң ырчы катары эсептелген. Анан эми акындык деген өнөрдү деле айтылып жүрчү экен, бирок ырчы деп аталчу экен. Анткени ал ырдаганына жараша ошого бар негизинен бар ырчы деген наам берчү экен да. Анан эми кийинки мына доор келгенде акын деп атадык баарын. Бирок мен бир нерсе айткым келет да, деги эмне деп атабайлы, ошонун уңгусуна баа берип айтсак да, мисалы сөздү тээ жогоо жагынан баштайлычы. Мисалы манасчы деп атпайбы азыр? Мен мисалы ушуга кошула албайм да. Манаста аткаруучу деп айтыш керек. Ошондо туура болот да. Болбосо Саякбай деле манасчы, Сагынбай деле манасчы, азыр чыга калып мектептин баласы деле манасчы болуп атпайбы? Анан манасыбызды дүйнөгө даңаза кылып өткөн, булар тетиги менен бу деле эстелик кылып аткан киши менен бу деле тең экен деп салыштырат да. Ошон үчүн мен айтар элем, манастан үзүндү аткарат десе андан эч жери кемип калбайт а кишинин. Анткени тилер жаратып кеткен. Анан төкмөлүк өнөр деле мен деле мисалы ыраазымын, мен төкмө деп айтпай эле койсун. Төкмө деген илгери сан эле адам болгон экен. Алымкул төкмө, Барп төкмө, Калык, Осмонкул төкмө деп мисалы. Ошолор деле төкмөчүлөр менен эле кетиш керек. Анан калгандарыбызды баягы төкмө деп эле атап коет, ар кимдин оозунан айта албайт экенсиз. Бирок мен төкмө деп эле ырдайт деп койсо эле ошого ыраазымын да. Анан жанагындай сөздүн өзүнүн орду менен берилген. Өзүнүн орду бар да. Орду бар да. Ошон үчүн мен айтам, жана жамакчыны жамак ырдайт, жамактатып кыргыз бөлүп айтчу экен илгери. Бул чоң ырчы, бул ортурчу, бул майдырчы, бул болсо жамакчы деп айтчу экен. Ушинтип айтчу экен. Чечендер деле баарын бир калыпта чечен деп атпайбы? Кургак чечен бар, сайраган чечен бар, кара сөзкө чечен бар, анда түрү бар эмеспи? Ошондой эле ырчылык деле бөлүнгөн. Туура айтасыз. Эми кичине чайдан коюңуз сыгыраак. Замкен кайра. Так, муналарды мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Актаңдай телекөрсөсүн көрүп жатасыздар. Эми Замке мына жакшынакай ой тилек пикирлерди айтып отурабыз да. Анан сиз аткарган чыгармалардын жалпы эле мындай айтып, негизинен кыргыз элибиздин кулагына баягы баары эле сиңип, сиздин үнүңүз баягы Кыргыздын ар бир булуң бурчунда ошо жаңырып жүрөт да. Анан бирок мына сиз ырдабаган бир ошол улуулардын бир эл уга элек балким чыгармалар бар да. Эми көп эле баягы радио убактысына чектелүү, анан баягы ылайыгына карап ырдайбыз да. Анан эми азыркы кезде аны да баарын эле жастырып коюш керек экен өзү негизи. Эмне деп атканыңар азыр абдан жакшы. Бул илгери Кыргызда мына көп акындар өткөн да. Анан жанагы Исмаил Аксакалдын бир эскерүүсүндө бар. Тиги Калмырза жөнүндө, Каражаак Калмырза деп ошо баа берип ырдаганы бар да. Анан ушу кийинки чыгармаларына карап көрсөм, Калмырза да ошо жаш кеткен экен, бирок доорунда аябай эле жакшы айтышкан экен да. Барып атабыз менен, Найманбай менен айтышкандар бар экен. Анан өзү мен бир эле нерсени айтайын, жанагы эл күнгө билбейт мүмкүн. Илгери Шавданды ажыга жөнөткөндө той берип, ырчыларды ырдатканда 9да байге салганда, ушу калмызды утуп алган экен да. Байген ошондо мынтип ырдаган экен да. Саяктан садыр болгон дейт, сарбагыштан ормон дейт, салыштырсам аларга Каншабдан темирден соккон коргон дейт. Батыр салыштырып, Батыр Шавдан кемеңгер, Мекеге аман барда аман кел, ак боспеден 100 сойсок, атын Шавдан 100 койсок аст Кыргызстан чыкпайт сенде жерде ырдаган. Карап кандай сөздүн оңгусу. Ошондо байге берип, ошондо атага чыккан экен. Анан мунун жанагы өзү тиги Токмоктун жанында көп ырдаганда, ал эл ичинде да илгери айтылчу эмес, мына азыр гана уруксат берип айтылып жүрөт да, жанагы дуңан туугандарды, өзбек туугандарды ырдап келип, анан жанагы дуңан туугандардын кийимдерин, жеген тамактарын ырдап
тамаша кыла берчү экен. Булардын өтүгүндө така жок, көйнөгүндө жака жок, момосунун тузу жок, катынын буту жок деп. Бекеринен кара жак калмырза деп айткан эмеспи? Шуулдатып сүйлөгөндө дагы ушу жамактатып сүйлөчү дейт. Анан бир жолу бир окуясы, тамашасы, Найманбай кадим көзүмдү устат. Бир тойго бир киши ээрчитип барып, сага ушу ат мүнгүзүп, тон жаап сыйлайт деп ээрчитип барган экен. Найманбай багыш кечке чейин какылдап ырдаса, кетеринде бар тойдун ээси сараңды кармап калган бир эчки берип коюптур. Анан дагы Найманбай уялып эми эчкисин кантип алып кетем десе, Кудай жалгап тиги Калмырза барып калыптыр да. Анан эмне болду Найке десем, Найманбай ырдап жүрчү экен, устат болуп. Ушундай болду десе эле Калмырза ырдады дейт. Ой Найке, кайгырган менен пайда жок, экөөбүзгө карагер эмес тайда жок. Эми алда берсе эчкисин деле алалы, токмоктун чоң базарына салалы дептир. 5 шака пулга өтпөсө союп туруп мүйүзүн экөөбүз чакчагылып алалы деди. Де ушинтип улам кутуп ырдап отуруп, аягында тойдун берген уялып багыш. Анан чынне баягы убада кылган карагерди берген экен. Найманбай да кыйын киши да. Баягы чылбырын кармап туруп, "Мен эмгек сеники болду" деп Калмырзага миңишти дейт. Анан ушу киши илгери жаш кезинде жүрүп, анан баягы ырдап жүрүп, анан кийин жаш кезинде кандайдыр бир тиги неме болот, оюндарды ойнойт, кумар ойнойт, ушинтип жүрүп бир 600 кой карсы болуп калыптыр да. Анан ошентип кыйналып жүргөн кезинде, анан кийин айтыптыр муну. Мамбеталы деген болгон экен, айтыптыр ушу шавданга жолуксаң, ошо киши гана ажатыңды ачат, ошо киши деп. Анан бир той неме ашта ушу барып калат экен. Барысы ушу баары турат дейт. Анан ошондо элдин мурун элдин көңүлүн бурарын деп ырдабай туруп эле жорго сөзгө салып туруп айтты дейт. Бу элдин баары дүрбөдү келдим, Мамбеталы жүр деди келдим. Калың элдин кашына келдим, Ниязалынын ашына келдим. Жаратканга жалынып келдим, жалп элди сагынып келдим, эми келгениме жараша Кемеңгер бата табылып бердим деди дейт. Анан ошондон момундай да ырдады дейт. Кызыл кубан кой жол борсун, 40 жылден сенин жолдошуң, сенин жолун болбосо, батыр билемин иштиндой оңбосун. Кумар ойноп той курудум, каңгыган иттейдой улудум, ойлонбой ойлоп кумарды билбедим Кудай урарды. Кумар ойноп да карт болдум, калың элден жат болдум, ирмис ойноп иридим да канасияга чиридим, чомун ойноп чоң койдум. Эл жайлоого кеткенде мындай жатак деле калып эйгон койдум деди. Азыр келген жерим аяк эмес, ортого айтам калуудой, солтого батырым кетип калбасын, байланып башым олжого. Оңго жетер жылкым жок, насыям көп уйкум жок, жүзгө жетер коюм жок, эгер коюм жүз болсо сенден жардам сурар оюм жок. Эки гана карам бар, 4 эртек гана балам бар, эки гана зайыбым, кедейлигим айыбым. Эгер кедей болбосо батыр кай жерине майыбым деди. Шавдан кайтып атат да. Калмырзадай балаңдынды, быйыл жатакта шору кайнадың, эки ойрондун чиркейи дал ортомдондой жайлады. Кетмен чабарыкка кесилди бутум чарыкка, чалганы кармап колума чанаштың илдимдой жонума. Эми каранын каның аталган, калдайган элден баталган, батыр айта турган арсым бар, менин 600 сом карсым бар деди. Санасам санам тутулат 600 сом, карыстан акынын качандай кутулат. Өз уругум чертикен, өзгөлөр айтат келдике, түпкү табым сарбагыш, туугандын тентип жүргөнү туйгунум сага чоң нагыз деп кайра тийише жаба салдырдат дейт дегенди эле айтып туруй. Могу майрусу бүтүрүп койгулачы деп, анан 600 кой айдатып ошодон кутулуп кеткен дейт. Анан кийин көчүрүп келгиле деп, анан ага да болбойт. 2 айдан кийин убадан унутуп калат. Сөзү эсинен чыгып кетет. Анан карыстан кутулганын кутулуп, көчүрүп келген жагы кичине узап кетиптир. Ошондо анан Чолпон кулдун ашында, калың элдин кашында туруп, кайра Калмырза дагырдады дейт. Текөрү болот, темирлер тепкениң өлгөн себилдер, тырмагы болот, тунжурлар илгени болоттой канжарлар, баарыңа айтам саламды. Улуу күчүүдөн аралаш карыңа айтамдой саламды, каранын каның аталган кансамдан турат кашында, калың эл бир аз кулак сал Калмырзадай акынга деди. Деп анан эле шышып төгүлүп эле баягы шавданды мактап туруп алды дейт. Бу төбө үстүндө күн болгон, түн ичинде ай болгон, таянганга тоо болгон, жашынганга коо болгон, ар бир сөзү баа болгон, тили жокко тил берген, дини жокко дин берген, пири жокко пири берген, дили жокко дил берген деп сайра ырдап туруп алды дейт. Анан ырдап келе атып туруп, анан баары тургандан кийин кайра кайрылды дейт. Батыр Шавдан байеке, баягы сөзүң кана экен, айрылсыңбы, нарсыңбы, кечүүсүңбү, шарсыңбы, кечеги сөздө барсыңбы, мени көчүрүп алчы жансыңбы деди. Өзүнө токтолсун. Ошентип анан акындыктын күчү менен, эми бул кишинин ырлары көп. Ошентип жагып
анан аш тойдурдап атага чыккан экен. Рахмат. Эми баягы замке биздин байкап турсак ушул убакыт деген учкан куштай сабалап эле баягы биздин сиздин ар бир айткан кебиңизден биздин убакытыбыз деле баягы учуп кеткендей болду. Бизде ушундай бир салт бар, ушул Эл Тээр коомдук телерадио компаниясы түзүлүп, элибизге ушул жакшынакай кызматтарды кылып келе жатат да. Анан сиз деле баягы өткөндө ушул Тууганбай акебиз менен устатыбыз менен ушул дагы бир ушундай жолугушуу болуп калганда анан Тукем айттым эле, эми Туке сиздер күндө эле колго түшө бербейсиздер, ак бата берекетиңиздер дегенде, эми сиз деле баягы күндө азыр деген ушул биздин шартка жараша болуп калды. Күндө бошко келүү кыйын. Ошондой болсо дагы эфир аркылуу мына биздин телевиденияга бизге бир ак бата берекетсеңиз деген ой бар да. Макул, рахмат. Көрсөтүүнүн соңунда Мына абдан жакшы аракет. Мына жетекчиңер дагы ошо жаш кезинен билебиз. Совет доорунда эле элим, жерим деген, ошондо эле элдин намысын, ошондо эле элдин үрп-адатын, элдин кандай болуштук, улуттук касиеттерин сактап, ошондо эле ошол алдыга элдин үндөп жүргөн мыкты жигиттердин бири мына азыр баштап аткан ишиңер ийгиликтүү болсун. Мындай нерсени көп жаза бергиле. Бул элге пайдасы гана тиет, зыяны тийбейт. Менин тилегимдер да коеюн. Эртең менен эртеребиң, абы кемен эргип комуз күйлөдүм. Элестеттим дой кичине баягы эзелкилердин күндөрүн. Азыраак бир астан кеме куруп той мен бердим аксакалдардын сүйлөмүн. Бүгүн Замирбек деген байкемдин баарын жасып койдум деп, ушуну менен тойдум деп, эми келген кезинде менден качып кетип жүрбөгүн. Бул болсоң иним тамаша, рахмат дечи сөзүңө, мен рахмат айтам дой өзүңө. Анткени жетекчиңер дой кадырым, жолуккандан айт деле мага сөздүн аныгын. Байке биз чогултуп жүргөндөй илдербиз, кыргыз элдин тарыгын. Көрбөсөк да кыргыздын Алымкул менен Осмонкул, Барпы менен дой калыгын. Ошолордун ырларын сиз аткарган менен тааныдым деген айткан сөзүң ой эсимде. Ойлоп көрсөк бир чети, терең сөзүң ой эсимде. Кызмат кылам деген эл үчүн белен сөзүң ой эсимде. Көрсө бар турбайбың ой ниетинде. Бүгүн ак боз үйгөн алып келип, мага айта турган шарт берип, мынакей чайыңарды кайнатып, дасторконуңду жайнатып, мен менен аңгеме куруптун иничек, акын агаңыздын ой сайратып, бул болуп тургандой демилге отурам бүгүн ырырдап, ордолу боштун төрүндө. Эмесе кулак салгын калың журт, менин айта турган бир талабым ак калпак Кыргызстан элимде. Биринчи эмгек кылып талыкпай, бириңе бириң бел болуп, бириңе бириң дем болуп, бириңе бирим дайыма жакшы сөздү сүйлөсө. Каяктан мыктың улут бололуң, эгер кыргызды кыргыз сүйбөсө да кыргыз деп чында жүрбөсө, кыргыз деп даана билбесе, ошондуктан кыргыздын азыр атагын алыс чыгарган, аялам тегиз угалган, мына Эл Тээр деген атагы элге чындан ойлосок эмгек кылып той жатабы. Өсүп жатат силердей мына өнөрпос жаштарымдын дой катары. Ушуга көргөн кезде көпчүлүк жакшы болсо берүүңөр силерге жалгап берет той батаны. Болбосун дайыма көрсөтүүлөрдүн начары. Анткени силер изденүүнүн жолунда, көп нерсе турат оңоюңда. Мен тилеймин барыңдын ден соолукта болгула. Азыр эркиндик дейди кыргызга, силерди азыр баса турган жол мына. Ийгиликти жаңылыктын ача тургандой жол мына. Жаңылыкты күнүгө тарта тургандой жол мына. Кыргыз элге чындыкты, кыргыз элге кылымдыктын баарысын айта тургандой жол мына. Эң негизгисин айтарым, кыргыз элимге кылгыла да кырсыктан эсен болгула. Кайрылып дагы келгенче, калкыңардын ой көргөнчө, дайыма ынтымагың ой көңүлдүм. Ырысы дейт коң өмүрдүн, кубанычы көңүлдүн кутмар экен ушундай куту дейт жакшы өмүрдүн. Эмесең убайымсыз кайгысыз баарыңар узагын сүрүп өмүрдүн. Ушундай келген элди улап жырга гана, кыргызым кетпесин куту төрүңдү. Чоң
рахмат Замике, эми баягы сиз жана тамашалап кеттиңиз. Ушу баягы биздин Кыргыздын байлыгын топтоп келсе дагы жетпей турган улуу өнөрдү аркалап келатасыз. Ошол улуу өнөрдөн Кудай таалам сизди айырбасын. Аталардын арбагы төбөлүккө колдой жүрсүн. Рахмат. Мына бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушул Актаңдай телекөрсөтүүсүндө Кыргыз Республикабыздын эл артисти Токтогул мамлекеттик сыйлыгынын ээси биздин агабыз Алымкул атабыздын уулу Жөп жөнөкөй агабыз Замирбек Үсөнбаев болду. Ушуну менен Актаңдай телекөрсөтүүсү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар. Рахмат. Рахмат силерге да, чоң рахмат. Замике, сизге чоң чыгармачылык ийгилик каалайбыз, бекем ден соолук каалайбыз. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Актаңдай телекөрсөтүүсү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар. Замирбек Үсөнбаев Başlayalım. Koluma komuş degenden kadır koşulup birge söz kelet. Akınдар dele baykasan ardayım birde ırdavay tırdıdan ırdoda gede kes kelet. Alırdın çında sapatın silerde yır sügön elleri tekşeret. Halkımız sınçın ilgerten ırçını kalbırından doy ötköröt. Munan Abdubali suradın ecekem gelgen gezinde bakbaykem ekinçire tırın töksö dep. Atadan kalgan komustu bulardaktap turup çertse de ötkön menen getkendik için elestetip dön ötsö dep. Menimçe baykap görsem Kırgızstın karkpadır menen urmatına kadike kaydan doy böksöröt. Böksörbeyt tolotton uğurdunan antkeni mına bolup turgan doy çağıngar. Kırgız el üçün çınında kırdalı sonunda yerdike konup turgan doy çağıngar. Emese kutlu bolsun bugünkü kuvançtуу sonundoy şağıngar. Eceň elge daim tolsekem mınan eňele qoğuz bozuyun eň sonun kurgan jayıňar. Uşul jerde men emes men dep aytış jön emes. Aksakaldar gelişsin Alatoy belge taanymal. Kıskasın eminesin aytayın. Kızırgıstın ak bozuyun dırdagan aytkanın elder tıngdagana. Bizde yakındardyň bagy bar. Mına janatan beri doy jugurüp, ece janın kalbay doy sүйünüp, arı beri köp bastın özüңde kaldın okşoyt kuyu köp. Bирок жүзүң üstön турбайбы систин жүрөгүң üstö кубаныч алда жүзүң üstön дой билинип. Адамкерчилик эң керек болбосоң өйдүлдүй болуп турмушта чымбың өтө берет го тирилик. Карачың эмгегиң менен жаш кестен элиңе эже билинип. Окуучулууларды таптадың, ошолордун биргесте ар өнөргө маштадың. Сизден билим алган балдарың азыр бүт өлкө билет той салмагын. Ошолор келсе мындан да кубаныч болот той жан-жагың. Эми жакшы болгон Турбаева келиштирип Кыргыздын бозуйун керилте тегип салганың. Бул жерди байкап отурсам Кыргыздын элестелет той тарыгы. Бул жерге келген сыяктуу күпүлдөтүп жамагын. Кыргыздын акын калыгы. Бул жерде жалындап жаткан сыяктуу Саякбай манас айтканда кече салмактуу сөздүн жаныгы. Бö менимче бөксөрбөйт го деп ойлойм болгон элдин дой калыбы. Анткени мына жаныма келдиң азыркы Кыргыздын жалпели сүйгөн дой кадыры. Алтымдай эним кадырым, алмадай кестен тааныдым. Ошондо эле жүрөгүңдө бар эле сенин жалының. Ошондон бери карата көп жылдар өттүң ой санаса, 40 жылдай өтүп кетиптир эним Кылычаев артка караса. Эмгек кылыптың эл дырдап, Алатоо Кыргыз жер дырдап, самаган ар бир адамдар саймалуу кооз төрдүрдап. Мен да аракет кылып жатамын, эже уулу экемин атаным. Кыргызга акын аталдым,
Kımınday kestem bataldım, Ақтаңдай yakın atandım, Alatoy elden bataldım. Bирок авалкың алыптарга салыштыра келгенде кадикең азыр деле кой начармын. Бирок Кыргыздын сонун макалы, аккан арыктан суу агат билесиң, мен өчүрбөй сактап келатам өнөрүн төкмө атамдын. Ошон үчүн дой кыргыз эл дайыма бизди баркташат, дайыма сыйлап даңкташат. Жакшырдасам ырымды, жүрөккө бекем сакташат. Бирок башканы мындай коелу, эп колотко дейм абыке бүгүн жанымда турган эженим мына жайнаган үйүндөй мактасак. Ушул төрдүн Төрүң үстүңө эжеке далай эл келген. Мен билем далай элди далайдой шер келген. Далай азамат тең Алатоо менен тең келген. Аларды татып кеткен чайыңды, көрүп кеткендой жайыңды бүгүн тосуп турасыз. Биздей төрүңө келген шайырды, мынакей жаныңда турган жаш бала, адагы жалпың келген ой таанылды. Кыргыз эмес той кыргыз казака, ошо кызыл тил менен дой чабылды. Бүгүн бир туз насип буйруп коюп тур. Карачы бүгүн көрдүм сырага мынакей турпатыңарды тамаңда. Ан демесең эжеке, айтарым сизге тилегим, бири четиң ой талабым, жоготпосундой, жолотпосундой табигат, жоболон кырсык шамалын, эстелигин коюптур элиңгечең эзелкиң эл башкаргандой абанын. А киши да бир кезде ошолоңдойм деп жүрүптөн өтүптүр ойлоп көрсөң заманын. Бирок ойлоп көрсөңдөй а киши чынында эл үчүн кызмат аткарган, эл десе дайым шаттанган. Ошондой улуу адамдын айланасын үй кылып, айланасын гүл кылып, айланасын тимеле, аземдусунун түрү кылып, акбоз үйгө киргенге ак дасторкон жайнатып, астына кооз сый кылып, сиз бөлөп тургандой чагыңыз. Байкасаң жаштарыңды шаттыкта бир чети жөлөп турган чагыңыз. Каалаган элге да имарат, мынакей белендеп турган чагыңыз. Ак дасторкон үстүндө даамды, кимдерге конок болсо да берем деп турган чагыңыз. Ырыскыны борсокту апапак болгонданыңды дасторконго төгөм деп турган чагыңыз. Анан бир чети тилегиң ушундай бапырап элди сыйласам, келечектен элден жыргал урматты көрөм деп турган чагыңыз. Ошон үчүн эжеке басайбасын багыңыз, кубанычта жүрсө экен, кутмареке момундай курулган алтын табыңыз. Ушундай эл үчүн эмгек кыла берди, эжең эмгектен бакыт табыңыз. Эми бүстү күтүп жатат го, ауке жалдабат деген шаарыңыз. Кокус кечигип калсак кечеден ал жерде болуп жүрбөсүн таарыныч. Анткенин аттанганы турабыз ал жерге бүгүн баарыбыз. Андан көрө кадике иштеп турган убагың, кичүүлөрдүн урматтап, улууларды мага окшош сиздеп турган убагың. Жактырамын өзүңдөй, жалындуу кыргыз улаанын, агыза бергин ардайын, ийгиликтин дой булагын, эргите бергин дайыма, элтериң аркылуу менен эмгекчиң элдин кыялын. Анткени билим десең билим бар, илим десең илиң бар. Эгерде сүйлөп отурсаң кыргызга угула турган үнүң бар, өзүңө жөлөк таяк болушкан мындай отурган алтын иниң бар. Ойлоп көрчүң өзүңдү, өстүргөн кыргыз элиң бар, өрөөнү көрктүү жериң бар, эминеден жемиң бар, күндөн күнгө кадикең өсө тургандой жөнүң бар, каалаган тилек ойлорго жете тургандой жериң бар. Ошондуктан айтарым, мына абалкылардан калган алпанастан сакталган, аталардан баркталган ак калпак деген демиң бар. Рас биз сан жагынан аз элбиз, бирок сапаты тунуктой таз элбиз. Жана Байдылда байкем айткандай, көрүнүшүң аз элбиз, бирок көркөм дүйнөсү таз элбиз. Аккан суудай шар элбиз, кадикең ар намыскан ой бар элбиз. Анан эминесин айталы, кээгесте өсүп кетсе бирөөлөр өстүрбөй калмап, этектен алды өжөрбүз, чында тар элбиз. Анын барын таштаарбыз, биз кенен турмуш баштаарбыз. Нандан көрөң ой бүгүнкү ай болуп турат карачы. Бүгүн бир ордоң устан кой сүйүнчү, акын келген кесинде күлүктү алыстан угулган сыптой дүбүртү. Бул үйүң үскөн эжеке мен келип турамдой биринчи, эмесе жолуң аршыдыр жол болсун, ишиңер дайым оң болсун. Ушуңа көргөйлөрдөн ар дайым эжең аземдүү сонун той болсун. Элген дайым эл болсун, элдин дайым бири-бирине дем болсун. Дем болгонуң ошол да көп болсо, бая илгеркилер айткандай, кыргыз эл он табак элең эл экенбиз, өрөөн көрөн бөлүнбөй, баары бирдикте болсун, дел болсун. Кыскасы мындан аркы бактыңар, кетегиң агарып турган чокусуң, элим Алатоо менен тең болсун. Бир төккөндөгү селе. Уучуңар узарып, уул кыздарыңар аман эсен болуп, ишиңерде ийгилик болуп, дасторконго жакшылыкка жайылып,
өткен кеткендердин улуу сүйлөгөн сөздөрүбүз баары тең тарых болду. Ошолордун деми, ошолордун бизди колдоп жүрсүн да дайыма жакшылыгыңарга, тоюңарга келели. Жақсы. Азыр эмес, индин келсин. Чыга